آمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мурдакы баштаган темабызды улантабыз. Адда ва дава, дарт жана дава деген китеп Ибн Каййим аль-Жаузиянын. Аллах субхана ва тааля өткөн сабактарыбызга берекесин берсин. Кема фи Сахих аль-Хаким, имам Хакимдин Мустадрагында Сахих хадисинде мындай хадис. Мин хадис Аби Хурайра. Абу Хурайранын хадисинен ан Наби саллаллаху алейхи ва саллама, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: Уд'уллаха ва антум муқинуна бил иджаба. Аллахты дуа кылып чакыргыла. Дуа кылып чакырганда өзүңөр Аллах менин дуама жооп берет деп анык ишениңер дейт. Мындай дуа кылып чакырып жатканда шектенбегиле. Вa'ламу анна Аллаха ла яқбал дуаан мин қалбин ғафилин лаин. Билип койгула дейт. Аллах Таала надан жүрөктөн дуаны кабыл албайт дейт. Мындайча айтканда, жүрөгүң менен билбей турсаң, кимди чакырып жаткан, жүрөгүң менен сезбей турсаң, кимден сурап жатканыңды, андай дуага Аллах жооп бербейт дейт. Ва хаза дава нафи. Демек, адам өзүнүн дартына дуа кылган, бул өтө пайдалуу. Өтө пайдалуу дава. Дартты жоя турган. Лакинна гафлатул калб анилла тубтилу кувватаху. Бирок Аллах тууралуу илими жок болсо, капилеттүү болсо Аллахтын дининен, Аллахтын ысым сыпаттарын билбесе, Аллахтын жалгыздыгын билбесе, Аллахтын кудайчылык жалгыздыгын билбесе, Аллахтын чыныгы жалгыз кудай, жалгыз жаратуучу экенин билбесе, ысым сыпаттарын ибадат каган Аллах татыктуу экенин билбесе, ошондой капилеттүү болгон жүрөктүн дуасы өтпөйт, аныкы күчүн жоготот дейт. Ва казалика акул харам. Ошондой эле дуанын күчүн жоготот арамды жесе дейт. Анткени Муслимде келген хадис, Абу Хурайрадан келген хадис, каля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Айюхан нас, инна Аллаха таййибун ла яқбал илля таййибан. Аллах тазалыгын гана кабыл кылат. Ва инна Аллаха амарал муъминина бима амара бихил мурсалин. Аллах муминдарга буйрук кылган, элчилерге буйруганын ошону эле буйрук кылган. Деп туруп, я айюхар русул, о элчилер деген аят, кулу минат таййибати. Жакшы нерселерди гана жегиле. Вa'ламу вa'малу салихан. Жакшы гана амалдарды жазагыла. Инни бима та'малуна алим. Силер эмне гана амал кылсаңар, мен ошонун баарын билем дейт Аллах Таала. Муъминун сүрөсү 51-чи аят. Я айюхаллазина аману кулу мин таййибати ма разакнакум. Бул жерде элчилерге айтып жатат Аллах Таала. Муъминун сүрөсүнүн 51-де. Ал эми Бакара 172-де Аллах айтып жатат: о иман келтиргендер, момундар, мындайча айтканда, силер таза гана нерседен жегиле. Силерге берген рызкыдан дейт. Демек Аллах Таала жанакы пайгамбар хадисинде Аллах момундарга буйруп жатат, эмнени элчилерге буйруган болсо деген сөзүнүн мааниси ошол. Эки аятты кошуп туруп пайгамбар хадис кылып айтып жатат. Анан кийин билесиздер, хадис бар белгилүү. Сумма закара ражул ятилу сафар аш'аса агбара ямудду ядаху иля сама. Сапарда жүргөн адамдын сүрөтү Аллахтын алдында бечара байкуш адамдын сүрөтүн сүрөттөйт. Анткени ал кийими топурак, кийир, жүдөгөн, тери аккан, кыйналып турган абалда Аллахтын алдында бечара адамдын сүрөтүн сүрөттөйт. Ошондой болуп турса дагы, колун көтөрүп асманга, я Раб, о Раббим деп турса дагы, бирок
мат'аму харам, машрабуху харам, малбасуху харам. Анын жеген тамагы арам болсо, анын ичкен суусундуктары арам болсо, анын кийген кийимдери арам болсо деген сөз майысы арам иш кылып, ошол арам иштин негизинен кийим сатып алса. Ва гудия бил харам. Жана арам менен тамакталса, мындайча айтканда, арамды ооз тийсе, бирөө келип арамды берип, арамды жедирсе дейт. Фа анна юстажабу лизалик. Кантип ошол адамга Аллах ошондой дуасына жооп берсин дейт. Карала, ушунчалык мусафир болсо дагы, бирок жегени, кийгени, ичкени арам болсо, ким болсоң дагы, кандай таква болсоң дагы дейт, мындайча айтканда. Жана таквалар бара турган жерге барсаң дагы, харам ичине барасыңбы, ажы кыласыңбы, умра кыласыңбы, бирок кийип жүргөн кийимиң арам болсо, жегениң арам болсо, ошо тапкан акчаң арам болсо, Аллах субханала тааля сенин дуаларыңды кабыл кылбайт дейт. А бизде ушундай чүнүк болуп калган, ажыга бардың, умра бардың, сен таза адамсың. Ошон үчүн ажыга, умрага бара турганда биз акчабызды, тамагыбызды, кийгенибизди бүт баарын тазалап туруп, тобо кылып туруп, күнөөлөрүбүздөн арылып туруп, арам нерселерден жоюлуп туруп, анан ошол жерге барып туруп тобо иретинде барсак, Аллах берекесин берет. Кээ бир адамдар арам жерде иштейт, дагы деле арак сатат, тамеки сатат. Анан оюнда ойлойт, мен ажыга барып келсем, умра барып келсем, ошонун баарын тазалап коем. Арам ишти таштамайынча, ажы, умра аны жоюп бербейт. Кээ бир адамдар бирөөлөрдү зордоп, бирөөлөрдү жамандык кылып, жаман ишти иштейт. Алдайт. Сүткорлук менен алек. Бирок жыл сайын ажыга, умрага барып келет. Анын ажы, умрасы кабыл эмес. Эгерде арам нерсесин таштап алса. Келип эле кайра арам нерсесин жасап атса, арагын сатып атса, сүткорлук кылып жатса, процентке акча берип жатса, канаки? Ошон үчүн келиңиздер, биз ичибизден оңололук. Арам иштерибизди таштайлык. Анткени Абдулла ибн Имам Ахмадтын баласы Абдулла ибн Ахмад өзүнүн фи китаби Зухд ли абихи, Зухд деген китебинде мындай деген нерсени эскерет. Асаба бен Исраил бала. Израиль улдары бир балеге, дартка кабыл болду дейт. Фахаражу махраджан фауха Аллаху азза ва джалла иля набийихим ан ахбарахум. Анан кийин Аллах ушунда вахий кылды анын пайгамбарына, Израиль улдарынын пайгамбарына. Тухриджуна иля саид би абданин нажаса. Алар ошондой жерге чыгышты, бирок өздөрүнүн денелери нажас дейт. Тарфауна илейя акуффа кад сафактум биха дима. Мага дейт Аллах Таала, колдорун көтөрүштү. Бирок көтөргөн колдору, ал колдор менен канчайын кандар төгүштү. Ошол бузук иштерди кылып, арам иштер жасап, ал-ан хина иштаддат гадаби алейкум. Менин азабым силерге келгенде, менин ачуум, карым силерге жеткенде, эми колуңарды көтөрүп калдыңарбы? Валан таздаду минни илля бу'дан. Менден бир гана каргышты, жамандыкты күтөсүңөр деди. Демек, бул хадисте эмнени пайда табабыз? Кылгылыктын баарын кылып туруп, өлтүрүп, жамандык, бузуктун баарын кылып туруп, анан кийин Аллах Таала чакырган жерге, ыйык жерге барып туруп, кол көтөрүп, дуа кылып калсак эле, Аллахтын азабы токтойт деп ойлойсуңарбы деген маани. Азыр биздин заманда ушундай нерселер көп болот. Арагың дагы деле сатат, дагы деле жаман иштерди кылат, Кудай сактасын. Сүткорлук менен дагы деле алек, чоң-чоң проценттерге берет. Анан кийин оюнда ойлойт, Аллахты алдап атам деп. Ажыга барып келсем эле, умра алып келсем эле, бүт баарын тазалап коем. Кама валадату умму. Энеси төрөлгөн, энедин ичинен төрөлгөндө эле чыгып калам кайра. Жок. Аллах бузуклук кылган колуңузду билет. Бузуклукка
басқан бұтыңыз білет. Аллахтың егер қары жеткен болса, ыйық жерге барып, Аллахтың қарынан құтыла албайсыздар. Ыйық жерге барған деген сөз маңызы. Осы жерге барып тұрып, қайра арамына қайтпаған болуш керек. Келгенден кейін бұзық іштерін барын тасташ керек. Ғалымдар айтады, ажыға барған адам ажылығының белгісі дейді. Ажыдан кейін арам іштерін таштаса дейді. Бұл ажылығының қабыл болған белгісі дейді. Аны ажыдан келулі дағдыр ет, сигарет тамекісін шегіп жүрсе, демек ажылыға башқа ниетті барған. Аз көп адамдар балким білбеймін, ажыға барып келгенде башқача түшінген де адамдар бар екен. Ажы кемін дейді. Ажы барғандан кейін баланча ажы дебесе, анын көңілі түшіп қалады екен. Мен ажы дегіле. Қандай бұл, субханалла. Бірле жол барып келсеңіз, сізді ажы десе, 20 жол барып келген кіші не дейді онда? Супер ажы дейсіз. Емен мәселе дуа мәселесіне кірсек, ад-дуа мин анфa'л адуия. Негізінен дуа дейді. Аллахқа қылған дуа ең жақсы давалар дейді. Дартқа болған давалар. Ва хуа адул бала. Дуа баленің дұшманы дейді. Юдафи'уху юалижуху. Дарт менен қармашат. Бале менен қармашат. Ошол дартты дарылайды дейді дуа. Ямнау нузулаху. Ошол баленин түшүүсүнө өзүн тоскоолдугун берет дейт дуа. Ва ярфауху ау юхаффифуху иза назал. Эгерде түшкөн болсо, ошол түшкөн балени жеңилдетип берет жок дене дуа дейт. Эми караңыздар. Ва хуа силахул муъмин, пайгамбар айткандай, бул дуа момундун курал жарагы дейт. Кама рава ал-Хаким фи сахихи, имам Хаким өз мустадригинде айткан хадис, мин хадис Али ибн Аби Талиб, Али ибн Аби Талиб хадиси, каля Расул саллам, ад-дуа силахул муъмин. Дуа бул момундун курал жарагы. Имадуддин, диндин түркүктөрү, нуру самавати вал ард. Жана дуа асмандар менен жердин нуру дейт. Асмандар менен жердин жарыгы бул дуа. Анткени асман жарык болот, жер жарык болот бир гана дуа менен. Бирок хадисте кошумчасы бар. Бата менен жер көгөрөт, асман да көгөрөт. Демек көгөрөт сөз маңызы жарык болот. Жердин жарыгы, асман жарыгы дуа менен. Диндин түркүгү дуа. Дуасыз динибиз бекем болбойт. Валаху ма'ал бала саласу мақамат. Дуа бале менен беттешкенде 3 мақам, 3 орын бар. Биринчи орын. Ан якуна аква минал бала фаядфа'уху. Дуанын эң биринчи орду бул баледен күчтүрөк болуп, анан балени жеңип коюш мүмкүн. Аллах бизге ошондой дуадан кылсын. Экинчи орду дуанын. Ан якуна адаф минал бала. Баледен алсыз болуш мүмкүн дуа. Мындайча айтканда бале күчтүрөк болуп калышы мүмкүн. Фа юқауи алейхил бала. Бале өзүнүн үстөмдүгүн көргөзүп күчтүү болуп кетип, фа юсабу бихи ал-абд. Жана пендеге ошол бале жетип, валакин кад юхаффифу. Бирок дуанын бир жакшылыгы ошол балени жеңилдетип бериши мүмкүн. Ва ин кана даифан, мейли алсыз болсо дагы деп дуа. Ошон үчүн туугандар, ошон үчүн мусулман бир туугандар, сиздердин илимиңиздер алсыз болсо дагы, дуаңыздар, билгениңиздер алсыз болсо дагы, аз болсо дагы Аллахка дуаны кыла бериңиздер. Дуа алсыз болсо дагы жок деген балени жеңилдетип берет. Үчүнчү беттеш, үчүнчү орун кармашууда ан ятакавама ва ямна куллу вахид минхума сахиба. Экөө бири-бирине тирешет дейт. Бирөө бирөөнү жеңип, мисалы дуа балени жеңип, бир убакта бале кайра дуаны жеңип, ошол ээсине ар кандай абалды берет. Жыргап жеңгенде ээси сүйнөт балени, кайра бале келгенде кайра бүрүшүп, кыйналып, кыжалат болуп калат. Ошол үчүн Аллах Тааладан биз
эң биринчи макам, эң биринчи орунду сурайлык. Балегелер менен дуа алганда балени түбүнөн жок кылып сала турган. Эмнеге биз маселени көтөрүп жатабыз? Анткени имам Хаким өзүнүн Мустадригинде Сахих хадисинде айткан хадис. Мин хадис Айша радиаллаху анха. Айшанын өзүнөн келген хадис. Каля ли Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар алейхиссалату ва саллям мага айтты дейт Айшанын өзү. Ва дуа янфа мимма назала ва мимма лам янзил. Дуа түшкөн нерсеге пайдасын берет, жана түшпөгөн нерсеге да пайдасын берет. Ва иннал бала ла янзил. Эгерде бале түшө турган болсо, фаялкаху дуа. Дуа аны менен беттешип, дуа анын бетине, анын алдына келет дейт. Фа я'талижан иля йомил кияма. Алар болсо кыямат кайымга чейин бири менен күрөшүп турат дейт. Демек, бале түшө турган болсо, дуа булут сымалда, дуа ошонун менен кармашат. Ошентип бале менен дуа кыямат кайымга чейин бири менен күрөшө берет. Ошондой эле Тирмизиде келген хадис, Абдурахман ибн Аби Бакр хадис жана Ибн Умардан келген хадис, пайгамбар алейхиссалату ва саллям айткан: "Ад-дуа янфа мимма назала ва мимма лам янзил." Дуа пайда берет түшкөн балеге жана түшпөгөн дагы балеге пайда берет. Мындайча айтканда жаран берет. Кармашат аны менен сөз. Фа алейкум ибадаллах бид-дуа. О Аллахтын пенделери, силер дуа менен жашагыла, силер дуа менен болгула дейт пайгамбарыбыз. Дуа кылалык. Пайгамбар алейхиссалату ва саллям Ибн Маджихте келген хадиси, Ибн Хиббанда келген хадиси жана Багавойдун Шарху Сунна деген хадиси, мин хадис Аби Хурайра, Абу Хурайрадан келген хадис жана Саубандан келген хадис: "Ла яруддул қадара илля дуа." Тагдырды кайтара турган бир гана дуа деген. "Ва ла язиду фил умр илля ал бир." Өмүргө бир гана өмүр кошо турган жакшы иш дейт. Бирлүү валидейн мисалы, же болсо тууганчылык мамиле өмүрүбүзгө береке берет. Ва инна ражул, андыктан адам өзүнүн рызкысынан кур жалая калат дейт. Эмне менен дейт? Күнөө менен, бизден юсибаху. Ал кетирген күнөөсү менен өзүнүн көптөгөн рызкысынан кур жалая калат. Ошон үчүн келиңиздер, күнөө кылбайлык. Аллах субхану ва тааля баарыбызга берекесин берсин. Аллах ар кандай баледен сактасын. Жана бул өтүлгөн сабактардан элибизге, мусулман бир туугандарыбызга жашоосуна пайда берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.